Ali Bey, söyleyeceğiz bir lafınız var mı? Bilgisayar programcılığı okumak nasılmış? Bilgisayar programcılığı okumak Güzel mi? güzel. Oğlum Allah aşkına sen ya. Türkiye'de okumak nasıl? Zor. Vallahi. Ne geliyor? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz Türkler için olmayacaktır. Ya sesimiz biraz dostlar, özüңүздөр билгендей eyvallah kardeşim. Özüңүздөр билгендей окууга кабыл алуулар башталган. Эң эле айта кетчү нерсе, көпчүлүк суроо берет, кантип тапшырсак болот жана кандай жолдору бар деген суроолор аябай көп келет дагы. Биз ошолорго жараша жооп иретинде YouTube'га видео тартууну туура көрдүк. Бул Түркияда окуйм дегендер үчүн гана. Түркияда көптөгөн чоң шаарлары бар, кичинекей шаарлары бар. Бул жакта канчалык сумма кетет деп сурасаңыздар, ал бул сиздердин жашаган шаарыңыздарга байланыштуу. Мисалы, чоң шаарларда чоң акча кетет, кичинекей шаарларда азыраак акча кетет. Дагы бир айта кетчү нерсе, сиздер уже бул Түркия бурсалары деген стипендиялык программа бар болчу. Бул программа уже аяктады. Жыйынтыгы жакында чыгат, силер буга кайра тапшыра албайсыздар. Экинчиси бул ЕС деген программа бар. Бул деде экзамендин негизинде кире аласыздар. Бул экзамен негизиндеги тесттер дагы аяктап атат да. Болгон сиздерде үчүнчү гана жол бар, азыр үчүнчү жол, мындай убакыт үчүнчү жолго келип калды. Бул дагы болсо бул контракттын негизинде, келишимдин негизинде келип окусаңыздар болот. Кантип десеңиздер, мисалы, атайын фирмалардын келишими бар. Ошол келишим түзгөн фирмалар, компаниялар сиздерди бул жак атайын окууга эч кандай экзаменсиз, эч кандай ОРТсыз алып келип окута алат. Мисалы, бизге да карасаңыздар, биз сиздерди да ошол университеттерге жайгаштыра алабыз. Эч кандай экзаменсиз болгону документ. Эгер аттестат болсо аттестат, диплом болсо диплом, же болбосо 9-дун күбөлүгү болсо 9-дун күбөлүгү менен сиздерди окууга өткөрө алабыз. Учурда мен Сакария шаарында окуйм. Өзүм багытым боюнча, IT багыты боюнча окуйм. Негизи баарыңыздарга сунуштайм.